Я не скрываю, я сотрудничаю с сестрой Надирой, которая ведет свой канал, она помогает людям в Кыргызстане. Достор, бұл чындығында Анжелика өзі сөйлеген емес, анын дипфейки Жылуундар интервьюсын алып туруп, үнүн өзгөртүп, мына ушинтип Надира аттуу телеграм каналга киргизип жатышат. Надира телеграм каналында болсо, акчаңызды мага жөнөтсөңүз, мага салсаңыз, мен 3 саатта 5 саатты эселеп көбөйтүп берем деп элди алдайт. Биз буга чейин мына ушундай эле схема менен элди Уланбек Тагаев, Алия Зайнап жана ошондой эле Гүлнар аттуу телеграм каналдар дагы алдап жатканын айтып, маалымдап бергенбиз. Жылуундар болсо бир эле схеманы колдонот, болгону атын өзгөртөт. Элди ишенимине дагы да кириш үчүн Жылуундар жасалма сертификаттарды дагы пайдаланып жатышыптыр. Мисалы, Алия аттуу телеграм каналда мына ушинтип паспортты дагы жасалмаптыр, кыргыз паспортун. Муну жасалма интеллект менен оңой эле 1 мүнөткө жетпеген убакытта жасап койсо болот. Мына мен силердин өкмөтүңөрдөн дагы сертификат алдым деп дагы бул сертификатты дагы жасалмалаган. Мен коомдук фонд ачкам деп мына ушул күбөлүктү дагы жасалмалаган. Биз бул күбөлүктү текшерип көрсөк, Кыргызстандагы жеке менчик университеттин документи болуп чыкты. Мунусуна дагы ишенбеңиз, достор, 2-3 саатта акча эч качан көбөйбөйт.